кыргызда кылым деген сөз бар. Азыр кылым деген эмне десеңиз, орусчадагы век деген сөздүн өзү деп айтышат да. Бир кылым, эки кылым, үч кылым, өткөн кылым деген мааниде колдонулат. А бирок кылым деген ушу бир эле сөз мезгилдик дагы маани, анан кийин мейкиндик маанисин да берген да. Кылым деген мурда кыргыз тилинде бул дүйнө, бүткүл дүйнө деген мааниси дагы болгон. Ошондуктан бул мезгилди дагы, мейкиндикти дагы бирдей билдирген сөз, абдан кызык сөз. Ошондуктан мунун бул маанисин жоготуп албашыбыз керек да. Мисалы үчүн Манаста кылым чайкап эл бузган дейт. Кылымга даңкы кеткен дейт. Кылымга даңкы кеткен деген ал 100 жылга даңкы кеткен деген кеп эмес. Ал бүткүл дүйнөгө даңкы кеткен деген маанини берет. Ошондой эле кылым чайкап эл бузган дегенде кыргыздардын өзүнүн өлчөмү ошондой, дайыма бүткүл дүйнөнүн алаканына салып айтканда, бүткүл дүйнө алаканында тургандай эле мамиле кылган. Кылым чайкайт дейт, мисалы үчүн баатырларды, же болбосо кыздар жөнүндө айтканда дагы кыз экенде шуркуя кылым чайкап эл бузган деп да айта берет да. Бул өзү фразеологиялык мындай түшүнүк, мындай терс мааниси жок, жөн эле бүткүл дүйнөгө таасир эткен күчү бар экендигин, акылы бар экендигин белгилөөчү сөз да. Ошондуктан кылым сөзүн дагы биз бир эле мааниде орусчадагы век деген сөздүн кыргызчасы катары эмес, биз аны бүткүл дүйнө деген маанисин дагы сөзсүз түрдө пайдалансак жакшы болот да. Колдонулбаган, кээде колдонулуп, бирок көп киши түшүнбөгөн сөздөрүбүз дагы бар. Сөзсүз түрдө ал сөздөргө жан киргизип, кайрадан жандуу тилибизде колдонула башташыбыз керек. Мисалы, эбелек деген сөз бар. Эбелек деген сөз түшүнүктүү эле көрүнөт. Мисалы үчүн эбелектеп, эбелектей деген сөздөр чыгармалардын текстине көрүнөт. Эбелек деген өзү биринчи маанисинде бул талаадагы учуп жүргөн жеңил куурай, тоголок куурай да, эбелек. Ошону учуп жүргөндүгү үчүн эбелек, анан эбелектей жеңил, эбелектей балакен деп коет. Жеңил, тез кыймылдаган, тез ордун тез алмаштырып кеткен, ушундайларды эбелектей деп коет. Жеңил деген сөз да. Андан кийин экинчи мааниси бул дагы бир эбелек деген ошол эле сөз. Же болбосо ушул сөздүн экинчи мааниси жанагы орусчасы болт деп коет го. Бурама дейбиз биз. Ошо бурама деген маанини берет. Эбелек деп. Кандай сонун сөз. Мисалы үчүн жанагы бураганда оңой буралат да. Ал дагы ошол эбелектей да, оңой буралат. Ошон үчүн ошол бураманы кыргыздар мурда эбелек деген. Эбелек деген аны мурда кыргыздар колдонгон, жыгачтан жасап алып, анан кийин эбелекти алып кел, тагып кел деп, ошону эбелекти мынтип колдонуп бекиткен да. Ошон үчүн бул бурама деген маанисин дагы колдонсо болот. Мисалы үчүн болт дегендин ордуна колдонсо болот. Бурама да кала берсин. Мисалы үчүн бир эле нерсени эки сөз менен атоо, ал тилдин байлыгы болуп эсептелет. Эбелек деген кандай сонун сөз. Эгерде ошол бурама дегендин жанында эбелек деген да сөз турса, муну бурама деп коебуз, анан эбелек деген да аты бар десек, ал биздин тилдин бай экендигин билгизет. Дагы сөздөр болсо, дагы кошуш керек да. Анан кийин, ал кийин сүйлөгөндө же болбосо жазуу тилинде ар бир сөз дайыма эле бирдей болуп тура бербейт. Ал өзүнүн стилистикалык контекстке жараша колдонулуу жолун таап кетет да. Сөздөр да кишилерге окшош. Дайыма баары бир ордунда турбайт. Ар бир сөз өзүнүн ордун табыш үчүн семантикалык жылыштарга ээ болот. Ошол сыяктуу мына бураманын жанында эбелек деген сөз турса, тилибиз байыган болуп калат да.
окуу жайлардын аталышы, парктардын аталышы, айрым эс алуучу жайлардын аталышы, гезит, журналдардын, мекемелердин аталышы тырмакча менен алынып жазылаарын билесиздер, аттары. Энчүлүү аты. Ошолордун бири Манас кинотеатры, Манас университети, Манаска тиешелүү Манас сейил багы деп кездешет. Ар дайым эле биз Манас кинотеатрындагы же болбосо Манас университетиндеги деп жазып жүрбөйбүз да. Айрым учурларда биз энчилүү атка эле мүчө улап кетиш керек болот. Ошол кезде кантип жазабыз, маселени көтөргүбүз келди. Караңыздар, бул жерде Манас тагы деген мисал келтирилген. Кара отурсак документтерде, иш кагаздарында ушундай орой каталар кездешет. Туурасы кайсы? Мисалы, бул кыргыз тилинде мүчө уланганда сөздүн ажырагыс бир бөлүгү болуп саналат. Мисалы, тилекке десек, кесин бөлүп койбойбуз да. Бул тилекке бир сөз катары бааланат. Ошондуктан тырмакчадагы бул жерге коюлбайт. Биз сөздүн аягына коебуз. Ошондуктан Манастагы, Манастын, Манаска деп айткыбыз келсе, башында тырмакча калып, аягындагы тырмакча менен жабабыз. Ортосуна келип туруп тырмакча менен шарт бөлүп койгон бул кыргыз тилинин жазуу эрежелерине жана пунктуациялык эрежелерге каршы келет. Кийинки Ала Тоо кинотеатрында же Ала Тоо аянтында дегенде дагы Ала Тоо до деп бөлүп коебуз. Бул дагы ката, мындайга болбойт. Ала Тоо аянтында деп жазабыз, же болбосо Ала Тоо аянтына деп жазабыз. Ал эми кыскарткыбыз келсе, аянт сөзүн жазгыбыз келбесе, анда Ала Тоодо деп туруп, эки жагын тырмакчага алабыз. Кийинкиси ынтымак сейил багына баралы. Ынтымак сейил багынан жолугалы дегенде дагы ынтымакка деп бөлүп койгон учурлар кездешет. Бул туура эмес, бул ката. Туурасы ынтымакка деп туруп, тырмакчаны башынан ачабыз, аягынан жабабыз. Бул жерде биз бир эле учурда ал ынтымак энчилүү ат экенин түшүнүп атабыз, экинчиден бул сейил баг экенин түшүнүп атабыз. Ал эми эң акыркысы бул Кыргыз туусу гезити. Кыргыз туусу гезити Эркин Тоо биринчи гезитибиздин азыркы аты. Кыргыз туусунда мындай макала жарык көрдү деген айрым учурлар бар. Мындай жазып да жүрүшөт, кат алмашууда ушундай орой ката кетирип да жүрөт. Бул туура эмес. Кыргыз туусунда деп жазганда тысын кичине менен жазабыз, туусунда дегенде аягына чейин бирге жазып туруп тырмакчаны аягында жабабыз. Ушул сыяктуу каталарды кетирбейли, кыргыз тилинде жазып жатканда ар дайым тыныш белгилерин сактайлы, жазуу эрежелерин колдонолу, жаттайлы, таза сүйлөйлү, туура сүйлөйлү. Биз бир эле орфографиялык же болбосо жазуу эрежелеринде кетирилген каталарды талдоодон тышкары ушул сыяктуу синтаксистик же болбосо стилистикалык дагы каталарды кетирип отурабыз. Карасаңыздар, барыш керекпиз, сүйлөш керекпиз, бийлеш керекпиз же ырдаш керекпиз деп сүйлөп жүрөбүз. Булардын бардыгы ката. Кайсы жерден ката кетти? Кажет, керек, же болбосо зарык сыяктуу муктаждыкты билдирген жардамчы этиштер негизги этишке уланганда ага жак мүчөлөрү уланбайт. Бул жак мүчөлөрү негизги этишке уланат. Демек биз барыш керекпиз эмес, барышыбыз керек деп улаганыбыз туура. Же болбосо сүйлөш керекмин эмес, сүйлөшүм керек. Же болбосо бийлеш керексиң эмес, айтканда да жазганда бийлешиң керек. Ушундай эле дал ушул сыяктуу катадагы ырдаш керексиңер деп айтып жүрөбүз. Ырдаш керексиңер дагы ката. Туурасы ырдашыңар керек деп жазышыбыз керек. Кайрадан айтайын. Барышыбыз керек деп айтканыбыз туура. Барыш керекпиз деп айтуу туура эмес, андай жок. Ошондой эле сүйлөшүм керек, сүйлөш керекмин деп айтпашыбыз керек. Бийлеш керексиң эмес, бийлешиң керек, ырдашыңар керек деп туура айтышыбыз керек. Аман туруңуздар.